Талас облустук ооруканасынын кардиология бөлүмү жаңыртылды. Имараттын ички бөлүгүнө толук кандуу ремонт жасалды. Бул аракет өзгөчө дарыгерлерге жакты. Гүлбү Кемелбек кызы кардиология бөлүмүнүн башчысы. Айтымында азыркы жаңы шарттар бейтаптарга да жагат. Буга чейинки акыбалын көрсөңүздөр болмок, абдан начар. Полдору, дуалдары баары бүтүп калган эле. Эмди болсо мына жаркылдап өзүңүздөр көрүп аткандай сон болуп калды. Кубанып атабыз, бияка кирсек эле люкс баары сон. Эмди бизге стимул берет, работать. Калк саламаттыгына Талас облусунун өнүктүрүү фонду колдоо көрсөттү. Оорукананы оңдоп түзүүгө фонддон 6 миллион 436 миң сом жумшалды. Анын негизинде 54 жылдан бери ремонтсуз турган имараттын ичи күңүрт тартпай, азыр жаркырап калды. Азыркы талапка ылайыктуу ремонт жасалды. Бул 23-жылы Талас областынын өнүктүрүү фондуна кайрылышып, ошо байкоочу кеңештин негизинде өтүп, ооруп келгендерге ыңгайлуу жакшы шартта түзүлсүн деген ой менен жасалды мунун баары. Жаңы жабдуулар боюнча да кайрылышып атат. Эми аны ошо быйыл өзгөчө көңүл бурайлыктап атабыз. Азыр Покровкада дагы 2 оорукана ушундай жакшы азыркы заман бапка ылайыктуу ремонт жүрүп жатат. Аталган кардиология бөлүмүнөн өткөн жылы 1356 бейтап дарыланган. Облус боюнча жүрөк кан тамыр оорулары менен күрөшкөн мындай бөлүм бир гана Талас шаарына жайгашкандыктан оңдоп түзөөгө абдан муктаж болчу дешет дарыгерлер. Эң башкысы мында бейтаптарды кабыл алууга бөлмөлөр кеңейген. Мурда 26 койка керебет болсо, бүгүнкү күндө биз 40 керебетке көбөйтүп атабыз. Анткени Талас областындагы бүт жүрөк оорулары менен ооруган адамдардын баардыгы ушул жерден гана дарылана алышат да. Толук отделение ремонттон өттү. Бүгүнкү күндө ангиографиялык аппараттарды коюуга атайын операционный бүт комнаталар менен даяр болду. Өнүктүрүү фондуна ыраазычылык билдирип кетет элек. Биздин оорулардын дарылоого жакшы шарттар түзүп берип аткандыгына. Жогоруда аталган 6 миллион 436 миң сомго актап сырдоо, жарыктарды орнотуу, ажааткана, жуунуучу жайларды куруу жана башка толгон токой жумуштар жасалган. Аталган кардиология бөлүмү жакын арада колдоо тапса, заманбап жабдуулар менен дагы камсыздалмакчы. Ал эми жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккан бейтаптарга операция мына ушул жерде жасалат. Андыктан бул жайдын бейтаптар үчүн мааниси абдан зор. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.